Достор, брондолгон машина кандай жасалат? Өзүбүз баарыбыз билгендей эле, брондолгон машинада темирлери, айнектери баардыгы калындаштырылып жасалат. Эмне үчүн дегенде, ошол кандайдыр бир кооптуу амал болгондо ошону сакташ үчүн. Эми ар бир нерсе оорлошкондон кийин буну уже ремонт процесси дагы оорлошот. Мисалы, мына биздин ишибизге тиешелүү айнектерин айта турган болсок, бул айнек азыр аябай эле мына калындашты. Мына айнектин калындыгын караңыздар. Мына өзүнүн айнегине бир кабат кошот, анан мына экинчи слой болуп ушинтип брондолуп жасалат. Эми бул айнек аябай оор көтөргөндө, салмагын точно билбейм, бирок аябай оор. Булардын механизми чем обычныйга караганда башкача болот. Мынакей усилители менен, бул жакта усилитель, механизм башка салынат, өзүнүн заводской механизми жарабайт. Уже более уже толстый металлдар менен колдонулат. И мотор өзү эле жарайт, бирок бул жакта металлдар алмашат, помогатель көтөргөндө жардам берет. Анан айнек до конца түшпөй калат. Мисалы, заводскойунда толук эле түшүп, толук эле чыгат да. А буларда мынакей толук болду, до конца түшкөнү ушул. Bundan бийик көтөрүлбөй калат. Эми бул кантип бузулат туугандар? Бул бузулганда, бул айнек өтө оор болгон себебинен мындайча бузулат. Азыр мына мисалы бул жагын үнү угула угулбай мынакей түштү. Мынакей үнү угутасыздарбы? Кайра көтөргөндө байкайбыз. Токтоду, мына байкадыңыздарбы мына? Мынакей кайра кинайт этип көтөрүп атат. Оор айнектер брондолгондон кийин ушундай проблема жаралат. Алардын чечими төмөнкүчө. Бул жерде туугандар, бул механизм, бул моторубуз. Биз мотор менен механизмдин ортосунда учурашканда, мына жерди көрсөңүз, жакын алып кел. Мына бул жерди жеп салган. Мына ушунга илешпей металлды жеп салат. Ошону атайын дополнительный өстүрүп металлды, тиги мотордун зуттарын өстүрүп, муну илеше турар кылып жасап атабыз. Силер да ошентип жасасаңар болот. Андан кийин кимде ушундай бронированный машиналарды айнегинен, айтор центральный замогунан, айтор брондорду любой электроникасын жасайбыз. Кимге ушундай маалымат кызык болсо, жасатам десе же өзүңөр үйрөнгүңөр келсе, бизге келип биз менен иштесеңиздер болот. Баарыңарга ийгилик, ассалам алейкум.